Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык султан болгон жумаңыздар маарек болсун. Урматтуу жоомарт берешел инсандар. Кудай буйрса биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Жалал-Абад жерине салынып аткан муктаждар комплекси мына бүгүнкү күндөрдүн суугуна карабастан, жаан чачын жамгырына карабастан иш Кудайга шүгүр кетип атат. Иш токтогон жок. Бүгүн дагы 3 бригада, 4 бригада балдар иштеди. Кудайга шүгүрлөр болсун. Аллах Таала бүгүнкү ушунчалык өзгөчө иштерибиздин үстүнөн Аллах Таалам ар кандай сыноолорду берип атат. Кудайга шүгүр кылабыз, ошол сыноолор менен биз чыйыр алабыз, алдыга ынтылабыз, жылыш болот, ошол менен тажрыйба алабыз. Кудай буйрса, бул ишибиздин башталышы. Анча-мынча өйдө ылдый сындарга биз бул ишти таштап койчу болсок, бир адамдын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын сыны үчүн, ак-кара сөзү үчүн, же бир адамдын бизге болгон көңүлү үчүн бул ишти таштап койгон болсок, анда Кыргызстаныбыздагы, мекенибиздеги, өлкөбүздөгү нечен деген үмүтүн бизге артып отурган мекендештерибиздин муктаждыгын эмне болот деп чындыгында өтө терең ойдо жүрөбүз. Жогоруда айтып өткөндөй, бир адамдын көңүлүн оорутпай коеюн десең, артыңда ошончо муктаждар сага карап турат. Ошол сындарга баш ийип, бул ишиңди токтотуп өз тирлигиң менен эле кете берейин десең, артыңда нечен деген боору ооруган, бөйрөк оорунан, лейкоз оорулары, үй жайга жетпей аткан нечен деген биздин мекендештерибиз, алардын бизге болгон өзгөчө үмүттөрү, алардын өзгөчө муктаждыктарын ойлоп, чындыгында бул ишти таштагында келбейт. Мындай иштердин үстүндө ар кырдуу сыноолор болот экен. Кудай буйрса, иншалла Аллах Таала ишти берген соң артынан сөзсүз сыноолорду берет, ак-кара инсандарды көргөзөт. Мына ошол менен ишиң алдыга жылат. Эгерде андай болгон болсо, анда бул иштер болмок эмес болуш керек. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн кыскасы, бүгүн жума күн, ноябрдын 13-ü. Biz ушунчалык аракет кылдык. 2019 жылы июль айынын аягынан баштап, август айынан баштап аракет кылып, бүгүнкүгө чейин аракет кылып келдик. 2019 кыш ичи, 20 жылы башталган жаздан баштап, бүгүнкү күнгө чейин колдон келишинче аракеттерди кылып жасап келдик. Менин өтө өзгөчө ниетим, планым, анан эң башкысы өзгөчө биздин үмүтүбүз, ниетибиз башкача эле. Кудайга шүгүр, биз ойлогондой болуп келатат, бирок убактысы бир аз созулуп атат. Биз октябрдын 15-леринде толук стройканы бүтүрүп, октябрдын аягында толук үйлөрдү ичин толтуруп, ноябрдын башында биз уже муктаждыктардын бүт баарын через комиссия аркылуу карап кабыл алып, биз ушул ноябрдын орто ченинде ашып барса аягында биз муктаждар комплексин ээлерине тапшырабыз деген ниет бар. Биз бир ай кечигип атабыз, бирок Кудай буйрса дагы да аракет кылып атабыз. Карга чейин, кышка чейин ушуну бүтүрүп, ээлерине тапшырып алайлы деп колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мына көрүп атасыздар. Урматтуу биртугандар, сөзүмдү кыскартайын. Балдар бүгүн ишти кылып атат. Бүгүн Оштон өзгөчө усталар келди. Оштон мен кече бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 көздүү очого казандарын, мол темир эшиктерин, плиталарын, бардык нерселерин кече мен атайын Оштон алдырдым. Оштон кече казан 110 литрлик, казан 40 литрлик, казан 60 литрлик. Бул жерге бүгүн бул жактан кыскасын айтканда 24 000 сомдук жол киреси менен ушул темир тезегин алдырдык эле. 24 000 сом. Бүгүн бул жерден 900 кирпич алдык. 900 кирпичин 8 000, 9 000 сом болот. 9 сомдон экен.
8.000 канча да болот. Жол кирesi менен ошо 9.000ге барып калат. Андан сырткары бүгүн дагы бир кичинекей казан алдык. Биз казандарыбыз бир аз ушундай размерлерин неме кылып. Бул жерде бүгүн казан алдык. Момундай угольник темирлерин, кирпичтерин бүгүн жалпысынан айтканда биз бул жактан канча сомдук материал калдык? 9.000 сом кирпич, 4.000 сомдук момундай темир угольник, темир тезек зымдары. Андан сырткары бир казан 3.000 сомго. 4, 7, 7ге 9 кошсок 16. 16га кечеги материалыбыз менен 24. Кошконубузда мына ушул жерге материалы эле 40.000 сомдук. Ушул жерге материалын алып, мына Кудай буйруса өзгөчө. Сиздер буну бүткөндө көрөсүздөр. Момундай мен азыр формаларын эми толук көргөзбөй эле турайын, бир кыскача баягындай жаңылык катары эле көрүшүп атам. Мындай фигуралар чандаган кезге бүткөндө мен сиздерге толук көргөзөм. Өтө мыкты, өтө өзгөчө мыкты усталарды Оштон атайын. Жалал-Абадтан эмес, Оштон чакыртып, мен рекламаларын бүт барын карап, жасаган иштерин көрүп, газовый стиль деп коет. Казан илгери мурун казандын бир четине эле боор коюп койчу эле, мындай айтканда. Азыр казандын ар кырынан от чыга турганда да газовый стилдеги дейт, анан от дагы эконом боло турганда да кыскасы ушундай усталарды табып, мына ишке салдык. Материалы гана 40.000 сомдук кетти. Кызмат акысы эми ар бир көзү 3.000 сомдон деген, эми канчадан кылып берет, аны дагы көрөбүз. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5 көз бар экен. 3.000 сомдон болгондо 15.000 сом болот экен. Мына оке. Бир ушул очокой эле материалы менен 55.000 сом кетет экен. Кече Россиядан бир тууганыбыз, урматтуу бекендештер, кубанычтуу кабар, сүйүнүчтүү кабар. Ушул казан очогуңарга деп 35.000 рубльден салды. Кече күнү салды. Салары менен биз мына ушул ишке иштеттик. Кудай буйруса бүтөөрү эле дагы сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, мен сиздерге дагы бир жакшы кабарды бөлүшөйүн. Бизге муктаждар комплексине толугу менен свет электроцветтери кече берилди, Кудай буйруса. Дагы толук бүтөлек. Мен азыр жарыкчаларды берип турайын дедим. Бул биздин башкы шитибиз. Мына бунун жанына трокфаска учетчик түшөт, главный учетчик. Буга дагы мен кече ПЭСке барып заявление жаздым. Кудай буйруса трокфаска түшүрүп берсе, анан ошонун негизинде дагы отопленияларга бардыгына иштей турган болот. Азыр биз жөн эле жарыктандырууга гана одна фаза ток түшүрүп турдук. Мына убактылуу зым, мына зымдан түшүп келди. Бул жерге учетчик койлап. Бул жер башкы шитибиз мынакей. Бул башкы шитибиз, Кудай буйруса мынакей. Өтө өзгөчө болду. Бир кыскача сиздерге мындай маалымат берейин. Бул башкы ток, эң башкы главный автомат мына ушул жерден. Бул жерден ток берилгенден кийин, могул жерде өзүнүн бир эмелери бар экен. Мен билбейм, жакшы түшүнбөйм. Кудайга шүгүрлөр болсун, бизден пешинебизге күчтүү, мыкты электриктерди буйруп коюп, мына ушундай заманбап евро монтаждарын жасап берип атат. Бул жерде ушундай нерселерин койду. Булар деген эки жактын котелный эмелери, отопленияныкі. Булар деген ар бир семьялардыкына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 семьяныкы, швейный цехтыкы, анан мындердеги баняныкы, анан бул жердеги мол биз турган ашкана кухняныкы, бул бирөө болсо запас деди. Кайсы бирөө күйүп калган болсо, кыскасы алмаштырып түгүн эме кылып коет. Мына ушундай. Бул дагы толук бүтөлөк, бул жердин жаба турган маселелери бар буйруса. Мына ушундай достор, мен азыр дагы сиздер менен өзгөчө иштер менен бөлүшөбүз. Могул жерлер бир аз неме болуп атат, көрүп атасыздар, кафелдердин жармаштап атат. Соколдорун бүтүп атат, травертин ушул бир ашкана гана калды. Калгандары уже бүтөөрүнө аз калды. Соколдорун травертин кылып калды. Лактарын бүтүп келатат. Эми бул чоң жумуш экен, кичинекей эмес экен. Буйруса акырындык менен келатат. Сырткары, андан сырткары биз бүгүн мондай моорлорду да алыппыз да. Мына моорлорду алыппыз. Мына бүгүн Жалал-Абадтан биз жалпысынан 16.000 сомдук ушул кирпичи, моору, темир тезектери менен ушундай нерселер алыныптыр. Кече Оштон жол киреси менен келиши 24.000 сомго туура келди. Урматтуу бекендештер, муктаждар комплекси мына ушу артыбыздагы турган. Көрүп атасыздарбы? Заңгырап, жаркырап, эми утмуштуудай болуп турат, хан сарайыбыз. Көрүп атасыздар, Кудай буйруса, эмне деген Кудай сүйгөн, кандай гана жылдыздуу инсандарга ушул буйруйт экен, Бир гана инсанга белгилүү, бир гана чоң атаныкы. Калганы болсо белгисиз. Кимдерге буйруйт, бир гана Кудай билет.
İnşallah bir bıyıl dagı uşундай kıştın ызгар суунан кантип чыгат болдум экен, кайсыл көмүр менен чыгат экен, ошол көмүрдү кайсыл акчага алат экен, бала чакам менен дагы быйыл ооруп калбасам экен, же болбосо үй жайым жок, ушул сарайдан, ушул гараждан кутулар бекен, мен дагы эл сыяктуу үйлүү болор бекен, же болбосо элдин катарында мен дагы жашай бекем деп Кудайдан күнү түнү суранып аткан Аллах сүйгөн чыныгы муктажга ушул жер насип этет, буйруйт иншалла, Кудайым буйруса. Караңыздар, замандап. Биринчи бул жактан көргөзүп койсоңуз болот. Биринчи номер, экинчи номер, тушундагы үчүнчү, төртүнчү, оң тарабындагы 5, 6, экинчи кабатта 2, 8 семья жашайт. Урматтуу достор, жүрүңүздөр эми. Биз чоң атанын бөлмөсүнө киребиз. Эми бул жерлерде бардыгы өзгөчө болуп келатат. Көрүп атсаңыздар керек мына. Ар бир нерсеси. Жада калсам о мен кармап турган стойкалардан бери караңыз. Жөнөкөй эле стойкалар коюп койсо болот. Кээ бир инсандар айтып атат да. Бир жолу элди кыйнап бүттүң го медер. Мындайраак эле бүтүрүп берип койсунбу деп айтып атышат. Биздин көңүл ошол нерсеге уруксат бербей атат да. Мен өзүмдүн үйлөрүмө дагы мынчалык көңүл бурган эмесмин. 8 классым, 9 классымдан бери стройкада жүрөт экен. Атабыз Россияда эмгектенип, үй бүлөбүз менен курулуш куруп, ошол маалдан баштап курулуштун үстүндө жүрүп калган экенбиз. Чындыгын айтканда, бир жумуштуңду сүйүп, жакшы көрүп жасасаң, мына ушундай майын чыгарып жасасаң, анандай результат орусча айтканда, кыргызча айтканда мондай жыйынтык, сонун кооздук чыгат да. Бул бир гана сырты кооз эмес, ичтери да кооз, жакшы билесиздер. Мен айтар элем да, биз эмне үчүн өзүбүзгө каалаган нерсени муктажга каалабайбыз? Мен жогоруда айтып өткөн сарайда, гаражда жашап аткан чыныгы муктаждарга өзүбүзгө каалаган нерсени каалабайбыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн алар дагы биздей болуп жашаса болбойт? Урматтуу бекенештер, бул убактылуу конок жашоо. Биз бири-бирибизге, өзүбүзгө эмес, бири-бирибизге жакшылык жашоону арнабайлыбы? Жакшылык сөздөрдү арнабайлыбы? Жакшы сунуштарды, жакшы жашоону арнабайлыбы? Бул жашоодо сыйлашып өткөн гана күндөр калат. Башка эмнебиз калат? Мына Кудай бурса, чоң атанын бөлмөсүнө кирип келатам. Кафелерин дагы мынакей көргөзүп койсоңуз болот. Замазкалары калды. Өзгөчө кафел издеп жүрүп, мондай чак келген кафелдерди алдык. Бисмилла деп чоң атанын бөлмөсүнө киребиз. Ого, машалла, машалла. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайым буйруса, чоң атабыз бул жерде мазза кылат экен да, иншалла. Ушул чоң атабыз сонун болсо дагы бир 4 күндүк өмүрүндө бир татыктуу жашап калса экен деп колдон келишинче аракет кылды. Жарыктандыруулар мына бул жерлерге бүгүн берилди. Бүгүн гана берилди жарыктандыруулар. Мондай өзгөчө иллюстралар илинип турса дагы бир сын пикириңиздерди айтып бербеңиздер. Ар бир буга чейин 8 үй салган экенбиз. 8 үй билен үйлүү кылган экенбиз. Калп айтпасам, жалган айтпасам, 8-инин 6 үйүнө ушундай жарыктандыруу асма шамдарын биз өзүбүздүн үй бүлөбүздүн атынан атайын ушул бандай белек болсун деп тактык элек. Себеби ушул жарык үйгө жарык берип турганда бизди эстеп турсун, мени эстеп турсун, дуа кылып турсун деп дайыма ушуну өзүмө мындай айтканда принцип кылып алгам. Мына чоң атанын үйүнө дагы мен жогоруда айтып өттүм, мына ушул өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан мына ушул шамдарды, жарык асма шамдарды алып келдик. Өзгөчөсүн атайын алдым. Асылбек Таксырдын да үйүнө ушундай хрустальный люстраларды койгонмун атайын. Ушул өзгөчө болуп турсун ушулардын үйү депчи. Кыскасын айтканда ушундай дивандар утмуш. Мына кечеги чоң атабыз келгенде көрдүңүздөр, мына ошол 70 жаштагы ата ушул кухня гарнитурларды алып берген. Мондай сушилкалар, идиштери кургай турган. Урматтуу бир туугандар, азыр бизде бир нерсе зарыл нерсе калды. Бул жерге суулар чыгарып элек. Мен бүгүн сиздерге өтө терең кайрылуу менен кайрылып турам.
Biz muhtаждар комплексине 2 гана кухня гарнитур койдук. Дагы 6 кухня гарнитур бар. 6 кухня гарнитурдун, урматтуу мекендештер, ушуларды коёр менен понедельник күнү сантехник бала келген атат. Мына ушу сантехник бала келери менен ушуларды өзү менден жардам болсун деп улап берем деп турат да. Атай балдары менен жамааты менен келем деп турат. Азыр бош эмес, иштерим бар деп. Ошого урматтуу мекендештер, дагы жогорудагы 6 кухня гарнитурду эртерээк аракет кылып коелучу деп айтар элем. Келиңиздер, көмөктөшүңүздөр. Ушул нерсеге мен терең кайрылгам. Биз буну 18 миңге алдык, баабыз 18 миң алып берди. 13 миң, 14 миң сомдук, 15 миң сомдуктар бар экен. Азыр ушул нерсе өтө зарыл болуп турат. Себеби биз нар жагына шлангаларды алып келип койгонбуз да, шлангаларга бул жерге силифтерди уланыш керек. Эгерде аларга койбогон болсок, анда ал жерди заглушка алып жабыш керек. Сууну кандай кылабыз деп атабыз да. Ошон үчүн идиш аяк тизе турган хотя бы ушуларды даярдаш керек болот. Эртелеш керек болот ушул нерсегечи. Ушул нерсеге көптөшүп биригип, көптү күрсө көп көл болот. Биригип ушул нерселерди чечеличи, мен эртең карыз болсо да алып келейин деп турам, ушу аракет кылып. Жок дегенде дагы бир 4 алып келип коюп, калганын дагы ушу алып келип улам. Бүтүрбөсөк, ато алсан техник бала улам келе бербейт. Кыскасы ушуларды бүтүрүш керек болот. Анан чоң атаны жакын аз күндөрдө алып келебиз. Мына мен пакетте турат. Мен буну азыр илгенде көргөзөйүн толук. Кече Бишкектен алдырдык, атайын эң сонун жакшы момунда айнек пардалар алдык. Айнек парда саткан бир агабыз өзүнүн жанынан ушул комнатага бирөөнү берди. Ичкерки комнаталарга мына бирөөнү ошо Бишкектен алдырдык. Анан Москвадан келген биздин айнек пардаларыбыз турат, мынакей. Буну дагы биз оңдой турган жерлери бар экен, буларды да оңдотуп башка бөлмөлөргө коебуз. Бул айнек пардалар 5-6 чыгарсак болот экен. 4-5-10. Чоң ата 2 бүтсө 7 бүтөт. Андан сырткары канча калат? Бул жерде жалпысынан 17 айнек бар. 17 айнек 7 бүтсө дагы 10 парда алыш керек. Мынакей кичинекей бөлмөлөргө жарыктандыруулар берилди. Анан дагы бир маселе. Чоң атанын кичинекей могул санузелине дагы суулар берилет да, көрүп атасыздарбы мынакей. Аристондор берилет, бул жерлерге эмелер уланып элек. Мына ушуларын понедельник толук бүтүрөт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, понедельник ушуларды ырастайбыз. Буларынын баары даяр. Аристону даяр, башкасы даяр. Улайт. Ушул азыр кухня гарнитурду даярдап алган болсок, келип ушуну бизге ордотуп берет эле. Атайын келип атканда ушуну бүтүртүп алайлы деп турабыз. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар. Кемеге түшкөнү жаны бирдей, ушунча бириккенден кийин аягына чейин биргеликте чыгайлы. Ушул иштердин аягына биргеликте себепкер болойлу. Ушунчасына чыдагандан кийин аягына чейин чыдайлы. Чоң атанын үйүнө болсо телевизор алынган, телевизор бул жерге килет. Австриядагы бирежи экөөбүз атайын аманат салган 100 евро. 100 евронун 9 миң канчадагы акча болот экен. Бул телевизорду биз 13 миң алдык, бүт интернетке подключение боло тургандай. Гиле паластар боюнча толук билесиздер, чоң атанын кыскасы үйү даяр болгону турат. Жакынкы күндөрдө алып келебиз. Калганын сиздер менен мына күн алып келебиз деп мен айтпайм. Жакын күндөрдө жаңылык катары бөлүшөсүздөр иншалла. Чоң атанын үйлөрү боюнча көрүп атасыздар, эми өзгөчө, бардыгы өзгөчө, потолокторун караңыздар, башкасын караңыздар, чындыгында өзгөчө. Ушунча ишке себепкер болгон, ушунча ишибизди колдогон элибизден Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Элибизден Аллах Таалам эки дүнү ыраазы болгон болсун. Эл бар экен, журт бар экен, ушунча иштер болуп келатат. Бардыгы ниетке жараша. Бирок кээ бир ушул иштерге себепкер болмок тургай, жакшы сөзүн арнабай аткан инсандар бүгүн ушунчалык сындап атышат. Ошол инсандар ушул жерге бир кирпич дагы салынбош болсо керек. Эми бир гана Кудай билет. Бирок артыбыздан ушунчалык сындап атат. Бардыгыбызга Кудай түз карап турат иншалла. Мен жогоруда айтканын Оштон келген усталарыбыз болсо, нарак бөлмөдө жатышат. Чоң атанын ушул жерге келген төшөктөрүнө салып бердик. Ошол жакта жатышат. Ал усталарды мен тартпай койгом. Эртең иш болуп атканда дагы толук тартам. Бул жерде азыр эки уста. Телефон иштеби? Айтпаңыз, 2 мүнөт калды, 2 минут дедиң же 2 эмне дедиң?